Урматтуу ажообуз Садыр Нуркожоевич, КГМБ башчысы Камчыбек Кыдыршаевич, Ички иштер министрлигинин башчысы Улан Ниязбеков ушул сиздерге аргасыздан адилеттүүлүктү издеп, жалпы мага окшоп жабыртаткан жарандардын атынан кайрылуу жасайм. Мен ушул кайрылуумдун себеби ушул чөнтөкчүлөр менен милиция кызматкерлеринин үстүнөн катуу чара көрүңүздөрдү суранам. Мен ушул өткөн жылдын декабрь айында iPhone үлгүсүндөгү телефонумду чөнтөкчүлөр тарабынан алдыртып жиберем. Алар менин телефонум эле алып тынбастан үстүмөн Мбанк тиркемесинен 150 000 сом кредит алып коюшкан болот. Мен ошол урдаткан эле күнү 1 май милиция кызматкерине арыз менен кайрыламын. Арызды кабыл алган Адилет Асанбаев деген тергөөчү кабыл алган. Ушул 2 күндөн кийин мен үстүмөн кредит алып койгонун билип, Кыргызстан банкка барып, ошол кимдерге которулган тактап Адилет Асанбаевдин колуна тапшырам. Бул мен кредит алып 4 адамга акча которулган. Бекболсун деген балага, Алишер Касымов, Алишер Хашимов, Залкар деген балдарга акча которулган. Эми ушуларды тактап колуна тапшырсам дагы ушул эч кандай жыйынтык көрбөдүм ошол милиция кызматкерлери тарабынан. 1 ай Асанбаев Адилет кармап, иштин эч кандай жыйынтыгын көрсөтпөй, акырында менин колуман келбейт экен деп туруп, Дастан Шашенов деген балага өткөрүп берет. Бул Дастан Шашенов деген тергөөчүнүн колуна тийгенине деле 1 айдан ашып баратат. Анан мен ушул кайрылбаган жерим калган жок. Ушул аргасыздан кайрылуу жасап жатам. ГКМБга арыз менен кайрылдым, Ички иштер министрлигине арыз менен кайрылдым, прокуратурага арыз менен кайрылдым. Кайра эле ушул арызым арызданган адамдардын колуна түшүп калып атат. Ушу менен дээрлик 3 ай убакыт өттү. Эми бул жерде мындай болуп атат да, мен өзүмдүн жеке иликтөөлөрүм менен баланы мага көрсөтүшкөн, жаш бала алганын мен өзүм билем, Арушкадан алдыртканда. Ал баланы таанып калганмын. Өзүм иликтөөлөрүм менен ал баланын кайсы жерде жашаганын табып, колдоруна алып барып берсем дагы, ушул опер кызматкерлери менен барып, баланы кармап келдик. 15 жаштагы ушул Жети областынын милиция кызматкерлери тааныйт экен, аты чыккан Боке деген жаш бала экен. Бул деген 15 жаштагы бала. Буну кармап келдик. Кармап келгенден кийин биз эжеке бара бериңиз, биз сурак алып, анан мен сизге жооп айтып коем деди. Ошо менен кетип калдым. Эртеси күнү чалсам, баягы баланы биз кой берип жибердик. Ал жашы жете элек бала экен. Биз эч кандай чара көрө албайбыз бул балага. Жашы жетмейинче, 25 жашка толмоюнча биз эч нерсе кыла албайбыз деген жоопту алдым тергөөчү тарабынан. Ошондо мен бул жерде күйгөнүм. 18 жаш деп да коюшпайт, 25 жашка чейин күтөсүз дейт. Бул баланын эмне үчүн камабайсыңар десем, бунун үстүнөн эч кандай оор кылмыш болбогондуктан биз эч кандай камай албайбыз. Жашы жете элек бала дейт. Бул оор кылмыш кылыш үчүн адам өлтүрүш керекпи деген суроода, бул адам өлтүргөндө гана камалабы? Бул балада деле эч кандай күнөө жок. Бунун үстүндө турган адамдар буну Мбанк тиркемесинен кредит алганга башы деле жетпейт болчу бул баланын. Бунун үстүндө турган бир акылдуу адамдар бар. Ошол хакер сыяктуу телефонду ачып алышкан. Экранын ачып киришкен. Еще Мбанк тиркемесине да кирип туруп анан кредит оформление кылган адам, бунун акылы жетпейт. Бунун үстүндөгү адамдар бар. Ошол үстүндөгү адамдар бул милиция кызматкерлери менен тамакташ. Бул милиция кызматкерлер уже 3 айдын ичинде бул чөнтөкчүлөрдөн алчуусун алып, жечүүсүн жеп алган дагы, анан азыр жашырып ишти козгобой созуп жатышат. Бул баланы камабайт, сурак албайт. Эмне десек, буну кой берип койдук, эже атасынын көзөмөлүндө болот деп койду. Мен ошондо, мен дагы бой энемин, 2 баланы жаңгыз чоңойтуп келем ушул убакка чейин. Өзүм квартирада турам. Эми мындай кыска сөз менен айтканда, биз ушул жарандар өзүбүздүн жаныбызды өзүбүз эле багып келатабыз да. Эптеп оокатыбызды кылып келатабыз. Анан тапкан ташыганыбызды бир күндө ушинтип чөнтөкчүлөр тарабынан алдыртып жиберип атабыз да. Ошондо булардын үстүнөн ким көзөмөлдөйт, буларды ким суракка алат деген суроо болуп жатат да. Мен ушул өзүңүз урматтуу Камчыбек Ташиевич ушул соц тармактарда, жаңылыктарда өзүңүз айтасыз, ушул бой энелер
башка бирөөлөр тараптан зомбулук көрсөңөр биздин кеңселерге кайрыла бергиле деп. Мен ушул 3 айдан бери кайрылбаган жерим калган жок. Аргасыздан ушул кайрылуу жасаганды туура көрдүм. Ушул мен 3 айдан бери ушу милиция кызматкерлери менен ушу чөнтөкчүлөрдүн зомбулугуна учурап жүрөм. Ушулар менен алышып жүрөм. Мага ким жардам бергендердин дагы телефон чалуулар болуп, коркутуу, үркүтүүлөр болуп жатыптыр. Мен суранганым ушул байкеме да чалып алышып, карындашыңызды тыйып коюңуз дептир. Ушундай сөздөрдү чалуулар болуп атыптыр. Мен сизден суранарым ушул чөнтөкчүлөргө, милиция кызматкерлерге жана прокуратура кызматкерлеринин ичинде дагы аралашып, ушуларга катуу көзөмөл салып, ушул менин арызымды карап коюңузду суранам. Мен жок жерден ушунча акчага күйүп кетемби? Кээ бир адамга баягы аз акчадыр, мен үчүн көп акча. Мен кредит төлөгөнгө акыбалым жок. Мен эптеп эле жаным баккан жаранмын. 2 баланы зорго багам өзүм. Зорго жанымды багып жүрөм да, мындай ашыкча эч нерсем жок. Бир катуу бизнесмен болсом, анда дагы көз жумуп коет элем. Ушул аргасыздан сиздерге кайрылып жатам. Ушул арызымды карап коюңуздарды суранам.